ата энем колунда өсүп калсам, балким наоборот жакшы болуп кетет белем, балким музыкальный школго барып, баягы эрте чыгат белем. Ким билет, андай өкүнүчтөр да болгон бир учурда. Жөн эле костюм ыргытып койсоң гана дейт, кайчылап салып турсуң дейт. Анан көрсө баягы бала кезде эле ошо кыял бар экен да. Чоң ата чоң энем колунда 20 жашка чейин өстүм. Кино тартылып атканда Ысык-Көл кызгалдыктары 70-жылы берген экен, мен ошондо 1,5 жашта экенмин. Кийин каза болгондон кийин айтышты. Ал киши ошондой дейт. Репетицияга киргизип алганда эзип туруп алчу дейт да, чыгарма элди баягы. Ийне жетмейинче. Ийне жетмейинче ошо эзип туруп алчу дейт. Баягы илгери бир ыр бар эле, вот так и живем, не ждем тишины, мы юности нашей, как прежде верны. Марат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз кыргыз маданиятында, кыргыздын өнөр секисинде бир оригиналдуу өзүңүздүн кадамдарыңыз менен таанымал болуп калдыңыз. Биринчи кезекте ушул тенор ырчы катары кеч чыгып, анан тез таанылган ырчылардын бири болуп калдыңыз окшойт. Мыкты тенор деген дагы сыйлыкка, наамга ээ болдуңуз окшойт, 11-жылы болуш керек. Менимче. Бирок акыркы кездерде өнөр секисинен көрүнбөй калдыңыз да, кайдасыз, же болбосо бир жаңы бийиктик үчүн изденип иштеп атасызбы? Кийинки учурда баягы мурда бир айтып өттүм эле, башка да кесибим бар деп, ошо башка кесип менен иштеп жүрөбүз. Анткени ал жерде башка талап болуп калды. Анан эми баягы филармониянын солисти болуп жүрүп, былтыр чыгып кетишке туура келди, ошондой болуп калды. Бирок бул биротолу таштаган жоксуз да, же таштап өзүңүздүн негизги кесибиңизге кеттиңизби? Эми биротолу таштадым деген анда туура эмес болуп калат го дейм да. Баягы Кудай бизге ар кандай таланттарды берет экен. Анан суракка барганда батарейка түгөнүп калды деп ошентип ат бермек белем. Дагы Кудай шүгүр бар, аны деген аракет кылыш керек, элге дагы жеткизиш керек. Анын учуру менен болот буюрса. Бул сизге бир эрмек сыяктуу, хобби сыяктуу да, кайсынысы кесип, кайсынысы хобби сиз үчүн? Чын айтканда, баягы башында хобби сыяктуу эле болгон. Бала кезде эле ырдап жүрдүк, школдо ырдап жүрдүк, армияда запевалы болуп жүрдүк. Кийин баягы институтта жүргөндө анда балдар менен чогулуп, гитара мындай баягы чогулуп алып ырдашып, көңүл ачып дегендей хобби болчу да. Анан кийин келип баягы менде деле бирдеме бар болуш керек, анан ата энем деле чыгармачылык адамдар, анан аккан арыктан суу агат дегендей кичине баягы менде деле анча-мынча баягы чымындар бар, ошо чымындарды элге чыгарып көрөлү деп аракет кылдым. Анан эми баягы сиз айткандай мындай кээ бир адамдарга караганда меники мындай кичине жеңилирээк болуп кеттиби дейм да. Эми аны айтыш кыйын, бирок элге жаккан үчүн, ошон үчүн баягы чыгып кетти го дейм да. Таанылып калдыңыз да. Анан эми сиз эми албетте белгилүү эң таланттуу режиссер Бобик Ибраев атаңыз, таланттуу актриса, кыргыз эл артисти Гүлсүн Мамашева апаңыз дегендей. Эми сөзсүз түрдө ал деле таасир этти, албетте. Алардын таасири бар дегенсиз, жана бирок сиз ушу кеч чыкканыңызга көбүнчө мындай интервьюларыңызда ушул бөлөк чоң ата чоң эненин колунда өскөнүңүздү дагы бир себеп катары айтып жүрөсүз да. Ушу сиз өкүнбөйсүзбү? Мисалы үчүн ата эне ушу чыгармачыл үй бүлөдө ата энеңиздин жанында чоңойсоңуз балким эртерээк чыгат белеңиз, эртерээк ушул өнөрүңүздү элге эрте тартуулайт белеңиз, балким башка кесипке кетпейт элем дегендей бир өкүнүч жокпу сизде? Эми андай убакыт болгон. Чын айтканда баягы ойлочумун, баягы эмнеге мындай чоң ата чоң эненин колунан өскөн эми жаман болгон жок. Баягы менин бала чагым абдан бир бактылуу убакыт болду. Бала чактан баягы огород жай дегендей чарбачылык ошону менен чоңоюп, ал деле бышыратты адамды. Апам энем тиги жерде баягы жылдыз болуп жүрсө дагы, мен баягы бир жөнөкөй баладай эле өсүп, бир мындай адамдык
касиеттерге биринчи үйрөндүм десем болот да. Бала дарганда өсөт эми баягы. Анан эми баягы чал жайып бияктан кандай өсүп калат элем ким билет. Баягы шаардан өсүп ата энем колунда өсүп калсам, балким наоборот жакшы болуп кетет элем. Балким музыкальный школго барып, баягы эрте чыгат белем. Ким билет, андай өкүнүчтөр да болгон бир учурда. Бирок менин жолум ошондой экен. Атам энем 20 жашымда келдим да, чоң ата чоң энем колунда 20 жашка чейин өстүм. Уже калыптанып калганда. Канча жашыңызда беришти эле? Мен жанакы кино тартылып атканда Ысык-Көл кызгалдыктары 70-жылы берген экен, мен ошондо 1,5 жашта экенмин. Анан баягы убактылуу деп коюп, баягы киного тартылып атканда апам ошол кезде чоң ата чоң энеме берип, баягы карап тургула деп. Анан ошол кезде атам бир илгери бир аян көргөн экен, түш көргөн экен. Анан көрүп алып, менин бир башымда белгим бар эле, ошону көрүп алып, бул менин балам деп, ошо бойдон өзүнө жаздырып алып бербей койгон экен. Мен өзүм атам энемди аба жеңе деп өскөм да. Аба жеңем бир топко чейин баягы таарынышып жүрүшүп, менин чоң атам чоң энем кичине таарынышып неме болуп жүрүштү окшойт. Бир күнү ошо мени алып кетем деп келишиптир. Анан чоң атам сени алып кетебиз деп атса, мен барбайм деп ыйлап качып кетем. Ал эми баягы мен бир 4 жаш, 5 жашар болсом керек. Анан баягы ал эстеген учур ошо. Анан баягы апам айтып калат, бала чактан эле характериң бир топ болчу депчи. Баягы биз Москвадан бир келдик дейт. Анан ал жерден бир жакшы костюмчу алып келдик эле дейт. Анан баягы мынтип костюмчумду берип, кийгизип, баягы неметип атсак бир сыйра карап, мынтип неметип койгонсуң дейт. Анан бир убакта мен айтып койдум эле дейт, мындай, мен сен апаң болом, мени мама деп айтып койгом дейт. Бир убакта тыныч чыгып кеткенсиң дейт. Анан чыгып эле кайта кирип бир убакта эшикти ачып, "Эй" дедиң дейт. "Не, мама, эй." Анан мынтип костюмду ыргытып койдуң дейт. Костюмду ыргытып койсоң, ал деген жөн эле костюмду ыргытып койсоң гана дейт, кайчылап салыптырсың дейт. Анан көрсө баягы бала кезде эле ошо кыял бар экен да. Анан баягы жаман кыялбы, жакшы кыялбы, бирок кыял бар экен да. Ошону эмнеге урушасың, эмнеге мама дейсиң деп, баягы мага мени баягы сатып албайсың деген сөздө баягы немени ыргытып ийген. Сиз кандай дейсиң, ушул кыялбы же баланын өксүгү? Себеби мен дагы ушул башка атамдын эжесинин колунда чоңойгом, мен да бакмамын. Анан балдарды жакындарына, ата энесине, чоң ата чоң энесине берип койгон ушул кандай, туурабы? Эми бир жагынан баягы иба кылып сый болгон бул жакшы нерсе. Бирок деген балага кичине мындай кийинки учурда бул мындай ошол жолдон өтүп, өзүнө бир мындай бышык нерсе алып алса, мен ойлойм, жакшы эле болсо керек. Бирок кээ бирлер мындай өзүнүн баягы ички дүйнөсү мындай бошураак болсо, мен ойлойм, баланы сындырып коюшу да мүмкүн да. Ички дүйнөсүн сындырып коюшу мүмкүн. Анан мен деле баягы бала кезде муну баягы ар кандай кабыл алчумун, бирок чоң атам чоң энем мындай акылман болгондуктан мен баягы жеңилирээк өттүм окшойт дейм да. Атам өзү негизи мугалим болчу, мындай чоң атам. Анан эми баягы чоңойгондон кийин албетте баягы армиядан келгенде мен калыптанып калган жигит болсом, апам мамам бирдеме десе, мен мындай кичине көп мындай көңүл бурчу эмесмин да. Мындай урушчу эмесмин, бирок акырын басып кетип калчумун. Анан кийин келип баягы уже бир мындай дагы 30дан өтүппү, анан ошондо даже 40тан өтүппү, билбейм, 40ка жакындаганда го дейм. Ошондо апамдын сөзүн уга баштадым, атам өткөндөн кийин. Анткени бул деген эми баягы башка аң сезимдер ачылат. Ошондо гана апамды окуй тарынт болбойн, окуй көңүлүнө тийбей калсы, ой тийип кетпесин деп кичине мындай ардан бери. Негизи ушу Гүлсүн эже сизди мындай бир жолу угуп калгам, ушул ой ырдава десең болбой эле ырдап алды деп. Анан сиз өзүңүз да бир жолу айтканыңыз бар экен, ушул апам мен ырчы болоюн деп окуйн, музыкалык мектепте окуйн, мындай музыкалык билим алайын десем, эмне кыласың деп көңүлдөнбөй койгон депчи. Анан эмне үчүн ушу каршы болду экен? Бул ушул жанагы артисттин бир түйшүктүү турмушуна аралашпай эле койсун дегенби? Бала кезде мен өзүм кыялданчумун, комуз ойнойм депчи. Анан чоң энемди 1-2 жолу музыкальный школго өзүм сүйрөп баргам. Өзүм. Мен комуз чертем депчи.
шертим келип атат деп, ошондо бир биринчи класс, экинчи класс ушундай кичинекей кезимде. Анан барсам эле чоң энем директор жок экен, анан бүтүп калыптыр деп бирдеме деп эле көрсө кызганганданбы же кандай, ким билет. Ошентип эле койчу экен. Анан эми мен кийин убакыт өткөндөн кийин ошону түшүнүп атам да. Өзүмдүн апам болсо өзү деле айтып калат, турмушта эми баягы бул чыгармачылык жолдо ар кандай куттосуу, интригалар көп болот көргөнбүз дейт. Атаң дагы анан силер мындай жөнөкөй эле турмуш менен жашагыла деп ойлочубуз дейт негизи. Анан чынында эле ошондой болуп калды. Мен бир 30 жашымда уже өзүмчө иштеп, өзүмчө квартирам, машинам бар, бала чакам бар уже. Анан ошондо 30-га чыкканда атамдын бир сөзү бар экен. Балам, бул чоң ийгилик турмушта. 30-да биз деген мындай эчтекебиз жок болчу дейт. Сен Кудай шүгүр 30-га келип квартира да алдың, машинең да бар, мына үй бүлөң бар, бала чакаң бар, бүт бары бар. Эми ушуну кармай билиш керек. Күтө бил. Ошону күтө бил, эми ушуну рызкыңды көтөрө бил. Анан ошону уланта бил деген бир мындай акылы бар экен. Азыр эми сиздин талантыңызды, чыгармачылыгыңызга кандай баа берет, мисалы апаңыз? Баалайбы? Эми өзү да айтып калат, мен кичине мындай катуураакмын депчи, мээримге деп. Өзү да айтып калат. Анан мындай өтө мактап да койбойт. Анан кээде мындай бир акылын айтып коюшу мүмкүн. Бирок эми баягы мен өзүм бир айтканмын. Чыгармачылыкка мен өзүм кирдим, анан чоң кишимин баягы апасы тиякта сүйрөп жүрөт деген сөз мага кереги жок. Ошондуктан апам мага да көп ажактан неме кылбайт. Сен эми өзүң тандап алдың. Өз жолуң бар. Өзүң жолуң бар. Анан өзүң ошол жолуңду өзүң тапта, жакшы тапта деп. Бирок сиз абдан мындай тез таанылып чыкпадыңызбы? Билим, музыкалык атайын кесиптик билимиңиз болгон жок да? Ошо кантип чыктыңыздар? Эми ырдап жүрүп эле баягы бир учурда айтып атпаймынбы, кыялданып калдым ырдайм деп, челге чыгам деп. Анан ошол кезде Басков деп чыгып аткан учур болгон экен. Анан уксам мындай жанакы ах ты душечка, осолеми, ошондой бирлерди ырдайт экен. Ырдап көрсөм мен деле ырдайм. Муну эми мурда деле айтчу элем. Анан бир жерден ошо апам угуп калды ырдаганымды. Ого, сен академический күнүң бар турбайбы? Деп анан тиги Улук мырза Полотовго барып көрчү деп калды. Анан эми ал кишиге барсам угуп көрүп, жакшы материалың жакшы экен, заниматься этсең көрөбүз деди. Эми кыялыңды көрөлүчү дегендей да. Анан 10 күн занимация этип көрөлү кандай неме болот деп. Анан 10 күндө ошо жана сагынам деген ырды иштеп чыктык. Анан бир күнү агайга айттым, мен мындай итальянча ырдайын деген кыял бар десем, анан өзүң издеп көр деди. Анан Талгар Жакшылыков, народный артист, оперный театрга барып, ал эми Италияда окуп келген, анан мындай экөөбүз сүйлөшсөк, немебизде келишкен. Пикирлериңиз. Анан угуп көрүп, жакшы экен деп. Анан аны менен үйрөнө баштадык. Анан бир күн айтып калды, ай сен үнүң жакшы экен, давай. Могу Казакстанда бир конкурс бар, ошого катышып көрчү депчи. Анан ал жерден ырдасам ошо биринчи орун беришти. Анан Москвага чакырды. Анан муну сүрөт ошо Москвада ырдап аткан окшойт ошол. Ошону таап койдуңуз. Ошол анан ошол жерден жанакы Преображенская Галина Сергеевна, ошо Романсияданын немеси да, уюштуруучусу. Анан ошол киши мындай бир журнал, бир мындай атайын китеп белек кылып ошол жерге жазып койгон. Вы один из лучших голосов мира деген. Бул эми баягы жөн сөз эмес. Ал мындай сураганыңызды билгенде ал неме бир көргөзүп коеюн деген неме бар эле да. Жөн эле сөз эмес, ал баягы өзү жазып койгон да. Анан сиздин үнүңүз мындай тембрыңыз элге дүйнө жүзүн кандай үнүңүз бар экен деп. Анан мен Италияда деле окуп калдым да. Ал жерден жана Жеңиш Ысманов деген опера ырчыбыз бар да, тиякта окуган. Ошонун эжеи. Анан баягы ал киши сүйлөшүп, Жеңиш ушундай деп баягы угуп көрүп, анан макул болгон окшойт, баягы макулдугун берип мейли окутайын деп. Анан бардык, окутту 3 ай. Анан ал киши деле айтты, баягы өзүңдүн мындай Кудай берген материалың жакшы экен дейт да. Жашыраак келсең, бир 20 жаш хотя бы мурун келсең, сен Павароттидей болгон возможностьң бар экен деди да. Баягы аябай чоң үнүң бар экен, тембриң аябай кооз экен.
Анан баягы жашың өткөн соң баягы Кудай шүгүр ушунуң деле өзүңдүн со поэзия бул для своей страны өзүңдүн мекениңе бир мындай чоң неме алып келгенге жетишет, ушул деле жетишет депчи. А бирок дүйнө жүзүнө баягы ал үчүн окуш керек дагы. Бир 2 жыл хотя бы окуш керек да. Вот анан андай возможность. Өкүндүңүзбү ошол учурда? Ошо ойлодум, ата кандай болуп калды эми. Ошо кезде келсем анда бирдемеге жетмек экенмин депчи. Анан албетте бул туура экен да, баягы жашыраак кезде аклың да курч, память жакшы, бирдемени бат эстеп каласың. Анан албетте ыкмалар жакшы, батыраак кирет организмге. Ошондуктан баягы жашыраак барган бул туура болот экен да. Кийин түшүндүм да баягы. Сиз дагы бир жагы ошо атаңыз дагы жөн эмес режиссер, мыкты режиссер болгон. Анан ал кишинин бир ушу каалоосу, тилеги, балким ушу сизди режиссер катары көргөнбү же жолумду жолдосун деген байтур ушундай бир тилеги бар экен да бир учурда. Анан сиз ушул режиссерлукка кызыктыңызбы? Эми атам аракет кылган армиядан келгенден кийин Москвага жиберем депчи, окутам, режиссер кылам деп. Аракет кылган, анан барбай калып, бирок баягы бир жолу атам жана айтып атканда, осы жашта ушу жеттиң, бирок балам, сенден дагы көп нерсе күтөм деген сөзү бар да. Артыңда мындай Кудайдан берген көп, мындай жөндөмүң көп, шыктарың көп, мен көрүп турам дейт. Көрүп турам, ошондордун баарын чыгарсаң, бул баягы өзүң бактылуу адам болосуң депчи. Сен ошо бактылуу болосуң. Ошонун баарын чыгара алсаң, еще все впереди. Орусча айтканда. Бар алдыда. Бар алдыда. Алдыда албетте. Сиз бирок киного тартылып жүрөсүз, Бир-эки Асел деген кинодо көрүп калдым. Сизден да бир кыска метражды бир не деген кино, Убада деген кинодо көрүп калдым окшойт, Обещание. Чынында, обещание. Анда бир врач деп, врач болду. Ал эми баягы дипломный работа бир жаш бала суранды. Жаш режиссер бала бүтүп атып, дипломный работа деп. Ага чейин ошол Аселим деген киного тартылдым. Анан кийин Дальмира Телебергенова Асман алдында деген кино тартты. Ошол жерге эми баягы вор в законе, артист деп бир мындай характерлүү бир роль берди. Бир топ жакшы тартылды эле, анан эми бирок кинонун мазмунунан чыгып бараткандыктан кичине кыскартып неме болуп калыптыр. Бирок кинодогу бир чоң бир салым десе болот да, өзүм мен үчүн. Кино актерлук жумуш жактыбы сизге? Кошо иштешкен жакты. Процесстин өзү жакты. Кино тартылып аткан учурда албетте ичимде бир сезимдер чыгат. Муну жерде мындай кылсам меники жакшыраак болот беле дегенчи. Эми ал баягы өзүмдү бийигирээк сезгенден эмес. Мен ички сезимим ошондой түрткө берип атат да. Могу жер мондайраак болсо, баягы Станиславскийдин талабы боюнча верүү болот беле депчи, баягы. Верүү, не верүү деген эле сөз бар да, анакы Станиславскийдики. Верүү чыгат беле, ушул жер момдой болсо деп. Андыктан эми баягы, эми айтыш кыйын, жеңил мындай айтыш, жасаш кыйын да, эми баягы ким билет, бир убакыт келип кино тартып каламбы, ошондо балким ушул баягы алган тажрыйбам пайдасы тийеби деп ойлойм да. Режиссер жөнүндө сүйлөшүп калбадык, ушул Бобек Ибраев, эми ушул Бобек Ибраевдин доору дегенде бир доор өтпөдүбү? 70-жылдарда эми 2000-жылдарга чейин ал киши эмне деген гана жаратмандык жасады да. Мисалы Ателладан баштап, билбейм, Манас трилогиясынан Бексултан Жакиевдин пьесаларын чыгарды. Эмне деген ондогон, жүздөгөн болбосо дагы да. Эң аяк ушу жана Курманжан Датко болуп калды, ошондон өтүп кетти да. Баягы уже генеральный репетиция болуп, анан уже премьерага 10 күн калган да. Өтүп кетти да. Ошо өзүнүн немесин көрбөй калды. Өкүнчтүү, эми жашы 65 жаш деген жаш эле да. Анан дагы далай бермек, эми ажалга эле жок. Бобек Ибраев ал сиз жалгыз эле сиздин атаңыз эмес, ал кыргыз маданияттындагы, кыргыз театрынын бир көсөмдөрүнүн бири болуп калбадыбы? Атаңыз күрөшчү адам беле? Ал киши деген өтө
баягы Сабира апабыз, Сабира Күмүшалиева синий деп койчу да, ал эми баягы ошол көк беттигинен да. Анткени деген бирдемени ойлосо, аягына чыкмайынча эзип туруп алчу да. Өткөндө бир интервью бергенде дагы ошондо биринчи айттым элем, артисттер артынан бир сөз бар экен, эзме иштеп койчу экен аны. Эзме иштеп, аны кийин каза болгондон кийин айтышты. Мага өтүп кеткенден кийин. Эми ал баягы жакшы жагынан айтып атат, жаман жагынан эмес, жакшы жагынан. Ал киши ошондой дейт. Бир мындай репетицияга киргизип алганда эзип туруп алчу дейт да, чыгарма элди баягы ийне жетмейинче ошо эзип туруп алчу дейт. Анан эми баягы албетте ал бир кичинекей үзүндүнү эзген соң, албетте спектакльди аягына чыгармайынча эзип туруп алчу. Мен сураганым ушу 80-жылдарда бир спектакльди идеологиялык жактан мен табитиме туура келбейт деп чыгарбай коюп, анан ушул куугунтукка кабылган деген бир маалыматты окуп калдым да. Атам четинен чыгарып калчу кээде баягы тирүү кезинде. Бул эң чоң мындай күйгөн жери баягы Манастын уулу Семетей коюп атканда, генеральный репетиция жеткенде ошо немеден алып коюптур да. Бүткөндөн кийин. Анан аны эми баягы өзүнүн кесиптеши, ал деле белгилүү режиссер адам өзүнүн жолдошу, досу тапшырат, ошого берип коет. Ошол киши менен бүтүп, анан башында атамдын фамилиясы да жок болчу. Эми куугунтук деген сөз туура эмес го дейм, мындай перевод кылып, кичине басым кылышкан. Басым кылып башка театрга өткөзүп, анда тиги Оштогу Бабур театрына которуп ийишет. Анан бирок а жерде бир топ чыгармаларды чыгарып, Бабур театрында дагы артисттер келип бир топ айтышты эле, баягы Бокөбүз келгенде театр башкача болуп калган депчи, деңгээли башкача болуп калган деп. Анан баягы Караколдо театр ачылганда ошондо предложение кылып, анан Москвага барып, азыркы мына Кыргызбай Усмонов, Темирлан Асманбек, бир топтор ошо ошолорду Москвадан бүтүрүп, анан Каракол театрын ачканда, Караколдун театрын ачышып, ошол жерден түптөп, анан кийин анан кайта эле өзүнүн театрына келди, өзүнүкү эмес, Кыргыз драм театрына келди. Башкы режиссер болуп кайта келди. Ошол жерден дагы бир топ чыгармачылар чыгарды. Анан 3 жылдык болду ошону менен. Айкөл Манасты да койду. Кийин мына Курманжан бир топ дагы чыгармаларды чыгарды. Анан эми мен деле бүт чыгармаларын билбейм. Анан апам чынында бүт баарын билет. Мен билгеним мындай, эл билгенди мен деле билем да. Анан эми баягы репетицияда мен деле көп болгон жокмун. Чанда барып калчумун, бир сигарет алып келип берчи, же тиги бирдеме десе, ошону алып берчимин. Анан репетицияга киргенден кийин жүрөк түшүп калчу кээде. Көрсө, баягы көрсө, көз карашы башкача, эл менен сүйлөшүп атканы башкача, берилип иштеп атканы, баягы неметип атканы, баягы сценага жүгүрүп чыгып, баягы ай момундай болот деп, ошо такыр башкача дагы. Мындай токтоо, баягы токтоо адам жок. Мындай образга кирип, өзү көрсөтүп, анан ошол жердеги баягы бүт энергиясын ошол жерден түшүндүм да, бул режиссер деген эмне деген. Классикалык өнөр абдан аксады деп айтып атпайбызбы азыр ушул тапта? Эми сиз го азыр өзүңүздүн негизги жумушуңуз бар экен, иштеп, ошону менен алек сиз көбүнчө да жалаң бүт өмүрүн театрга арнаган, ырчылыкка арнаган сиздин кесиптештериңиз абдан капа болушат да, мисалы бийлик карабай койду, өкмөт көңүл бурбайт, айлык аз, чыгармачылыгыбыз өлдү, ушу реализация жасай албай атабыз деп. Бул жерде азыр бүт эле баягы материя жакка кетип калып атпайбызбы? Анан деген кандай азыр элдин чыгармачылык адамдар эмне, кандай чыгармачылыкты дагы кандай чыгарыш керек элге сатыш үчүн деп ойлоп калыптыр да. Бирдеме келиш үчүн. Илгери деген башкача ойлочу да, аң сезим көтөрүш үчүн. Аң сезим көтөрүш үчүн. Аны акча жөнүндө ойлочу эмес, тияк жөнүндө ойлочу эмес. Анткени деген зарплатасы достойный, государство жардам берет, сүйрөйт. Эми бул мамлекеттик чоң маселе.
Бүгүн эми андай болгондо бүгүн өзү менеджер болуш керек. Албетте ошондой болуп атпайбы? Ар бир артист менеджер да болуш керек, өзү да артист да болуш керек. Кээ бирөөлөр ушу тойлорду ырдап, майда барат бирдемелерден акча таап атышат да. Сиз тойду ырдайсызбы? Баса. Тойго бир учурда барып калдым. Эми жеңил акчага адам бат эле көнөт экен. Бир учурда барып калдым. Тиги балдар окутуп чокутканда тыйын керек болот экен, ошондо албетте мен деле барып калдым, калп айтпайын. Бирок көп барган жокмун. Тандап да. Жакшы, сиз чыгармачылык жаатта пландарыңыз кандай? Кандай пландарыңыз бар? Мен деле оюм жеке эле баягы өзүңдү ойлобой, чыгармачылыгың мындай бир какой-то элге түрткү берсе, мен бир былтыр баягы пандемия учурунда бир орусча кырларды ырдап койдум эле. Баягы интернет жакшы нерсе турбайбы? Баягы бири-бирине WhatsApp ыргытып, тияка бияка ыргытып, анан дүйнө жүзүнө тарап кеттир. Анан а жерден эми баягы бир топ баягы мени тааныбаган адамдар жазып, тааныбаган адамдар телефонум таап алып, өзүнчө бир мындай бир чалып ушундай көңүлүн айтып атса, тобо дейсиң да, тобо. Анда мен деле баягы акча үчүн эмес да бул. Ошол таасир этип, баягы илгери бир ыр бар эле. Вот так и живем, не ждем тишины, мы юности нашей, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, а наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Жакшы илгерки. Мааниси абдан күчтүү. Туура. Ооба, жылдар сиз айтып аткандай ошо жылдар бекер өтпөсүн. Албетте ошо адамдарда албетте жанагындай мамилелер болсун, достук дегенде кандай билбейм. Адамдарда мамилелер болсун, сизде ден соолук болсун. Сизге келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Ийгилик болсун ишиңизде. Рахмат, чакырууңарга рахмат. Аманчылык болсун. Элибизде баягы бир ынтымак болуп, Кудай буйрса бир үлгүлүү мамлекетте жашайлы. Кудай буйрса келечекте.